Саламаттарбы, эфирде Көңүл борборунда программасы. Бийлик Конституциянын жаңы долбоорун мына ушул апрель айында референдумга коёру белгилүү болгон. Бирок азыркы учурда иштеп жаткан жогорку кеңешти каржылоону токтотуп, парламенттин таркашын жана ошондой эле президент тез арада жаңы парламенттик шайлоо дайындап, жана ошол жаңы келген парламент гана Конституциянын жаңы долбоорун кеңири талкуулап, эл тандоосуна алып чыгышы керек деген пикирлер арбыды. Biz bugün mına ушул багытта сөз кылуу максатында студиябызга Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты, Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы, экс коргоо министри Исмаил Исакович мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, Каныбек Биздин мырза. студиябызга кош келипсиз. Убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Исмаил Исакович, мынакей өткөн жумада сиз Азаттыкта дебатта катыштыңыз. Мен ошол жердеги бир цитатаны келтирейин. Азаттыкта дебатта сиз жаңы конституцияны кабыл алууга азыркы баш мыйзам жол бербейт дедиңиз. Бирок Бекбосун Боорубашев сизге таш ыргытып, эмнеге убактылуу өкмөт ошол норманы жазып койгон жоксуңар деди. Ал эми ошол эле дебатта экинчи депутат Бактыбек Турузбеков мырза болсо сиздин мөөнөтүңөр бүттү, депутаттар легитимсиз деген сөзүңүзгө депутаттардын башка ыйгар муктары бар деп жооп берди. Алардын кандай ыйгар муктары бар? Каныбек өзү бир нерсеге мындай там бериш керек экен да. Калптын казаны кайнабайт, чындык ийилейт, бирок сынбайт деген. Мына ушулардын бардыгы ошол дебатта ачыкка чыкты. Кандай? Бекбосун мырза мага көбүрөөк эле таш ыргытып аткан. Ошо убактылуу өкмөт силер күнөөсүңөр, көп нерсени жазбайсыңар, жаман конституция жаздыңар деп да. Бирок ошону менен бирге мен өмүрүмдө чын айтканда билген эмесмин. Ошо Бекбосун мырза өзү ошо конституцияны жазганын. Ал көрсө ошо конституциялык 10-жылы кеңешменин мүчөсү экен, өзү айтты аны. Мен өмүрүмдө катышкан эмесмин. Талкуулаган да эмесмин. Алардын курамында да болгон эмесмин. Болгону убактылуу өкмөттүн мүчөсү, биз башка жакта жүргөнбүз да. Бирок анча-мынча Текебаев менен жолукканда биз өзүбүздүн мындай сураганда ойду айтып, мынаны кылсаңар жакшы болот эле деп гана айтып жүргөнбүз. Бирок кеңешмеде мүчө болгон Бекбосун мырза мага мени күнөөлөп атпайбы? Өзү отуруп, ал айтты, жабык отурду эле, мынанча киши болду эле, тигинде болду эле, андай болду эле деп. Анан дейт, мен кол койгон жокмун деп да айтып ийди да. Кол койбосоң анда сен 5 эсе күнөөлүсүң. Ошол жерге катышып алып, эч катышпаган адамга таш ыргыткан бул кыргызды мындай деп коет да. Осурган кыз, осурбаган кыздын бетин тырмайт деп. Ал менин бетими мындайды тырмалай баштады да. Мен эми күлүп гана кутулдум, ал жерде көбүрөөк айтпайын деп. Ошондуктан биринчиден бул өзү күнөөлүү экен. Муну өзүнөн азыр сураш керек. Эмне үчүн ошондой сен жасаган жоксуң деп. Эми экинчи жагынан эмнеге жазылган жок, жанагы жаңы конституцияны киргизет деген. Ушу мына конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн бул жерге жазбайт да, жаңыны кабыл алгын деп. Жаңыны кабыл алабыз деп. Жазылбайт да өлүсү да. Мына буларды жаңы дегени дагы жаңы эмес. Мунанын эң жок дегенде 40% калды. Бул өзгөртүү, бирок булар жаңыдан деп уруп атат. Жаңыдан дегенде бүт сөздөр жаңы болуш керек, башка статья, башка сөздөр болуш керек. Такыр жок да, мына ушинтип элдин башын айлантырып, жанакыдай өздөрүнүн күнөөсүн бирөөгө мындай арттырып атканы, бул эми адамгерчиликке деле жатпайт да. Өзү ошол уялыш керек болчу да, бул окумуштуу киши экен, уялып андай сөздү айткандан тартыныш керек болчу. Андан башка, мына ушуну эмнеге айтып атам мен? Мына ошентип 10-жылдагы көп нерселерди бизге күнөөлөшөт да, силер кылдыңар, силер чыгардыңар деп. Эгерде ушинтип ар ким айтканда биз ар бирине далилдеп өздөрүнүн күнөөсү экенин чыгарып беребиз. Биздин жүзүбүз ак. Мына азыркы конституция боюнча эгерде ошондой айткан болсо. Азыркы конституция болобу, 10-жылдак жана окуялар боюнча бүт өздөрүнө чыгышат да. Ошон үчүн Советтер Союзунда бир Руденко деген генеральный прокурор болгон. Ошонун бир жакшы сөзү бар да. Тергөөнүн эң негизги аракети бул сен өзүңө өзүң чыкпагын деп. Муну ошентип мага таш ыргытып атып, Бекбосун мырза өзүнө чыгып, өзүнүн ким экендигин өзүнүн бетин ачып салды. Бул биринчи. Экинчи, жанакы Бактыбек мырзанын айтуусу боюнча
мен айттым, ай мөөнөтүңөр мына жерде жазылып калган 5 жыл бүттү жок десем, ыйгарым укуктарыбыз бар. Анын ыйгарым укуктарын дагы мен айтып отурдум да, ошо 5 бир энесинде жазылган. Ушу депутаттар, мамлекеттик кызмат адамдары Конституциянын жана мыйзамдын алкагына чыга албайт деп. 2-3 жолу айтсам дагы ал ыйгарым укуктары бар дейт да. То есть мен төө менен эшекти айттым. Мен эшекти төө десем, ал тушагын айтып атпайбы? Түшүнүп түшүнбөй. Анан ушундай адамдар мына Конституциянын автору болуп чыгып атса, кантип ошолор менен жакшынакай сүйлөшө аласың да? То есть ал жерде эгерде депутаттын мөөнөтү бүтсө, каяктагы мөөнөт? Каяктагы ыйгарым укук? Жок да. Депутат жок, укук жок. Укук болсо дагы алкагынан чыгыш керек эмес болчу. Мына ушундай нерселерди эптеп элге жайып, эптеп элге сиңдирип, мына биз ушундай кылып атабыз деп айтканы, бул биздин эл абдан акылдуу эл. Алар баарын түбүн түшүнөт да. Жок, ошолорду бир кандай түшүнбөгөн, бир опчылык караңгы адамдай кылып булар жанакыларды айтып отургандай күйүп кеткенден жанакы ошол сөздөрдү биз айтканга мажбур болдук да. Мына ошондуктан мен айтып коеюн, алардын ыйгарым укуктары токтогон жок. Эгер болгондо дагы жанакы 5-бир эне аларга уруксат бербейт. Демек алардын аракеттери бул конституциялык төңкөрүшкө жасаган аракеттери деп кылмыш иши козгош керек. Андан башка жолу жок. Ошондуктан булар айтыш керек болчу, ай кечирип койгула, ушундай биз жол менен кетип аттык эле десе, эгерде алар мыйзамдын жолуна түштүм дегенден кийин мына мыйзамды аткарыш керек. Мыйзамдын жолуна түшпөгөндөн кийин андагы бир нерсени айтып атышпайбы? Силер убактылуу өкмөт эмне үчүн башкача кеттиңер деп. Ай анда парламент болгон эмес, соту болгон эмес, эч ким болгон эмес. Баары таркаган. Мына ошондой дүйнөлүк практиканын негизинде бул абдан туура код болгон декреттер менен биз чечим кабыл алганбыз. Муну бүт дүйнөлүк коом ошол эле момент, ошол эле убакта колдоп, Бишкекке келип, чоң жыйын өткөрүшүп, колдоо көрсөтүүсүн айтып кетишкен. Буларды алар түшүнүшпөйт да. Бүгүн алар айтпадыбы? Биз мыйзамдын чегин иштейлик, Конституция менен биз барабыз деп ушунун негизинде шайлоо өттү, ушунун негизинде ант беришти. Андан башка ошол депутат мырзабыз мына Конституцияны колуп мынтип алып ант берген да. Мен ушундай кылып муну буссам, жоопкерчиликке тартамын деп мына ушуга берген. Эми кыргызча которгондо антты. Бул касам ичкен дегенге бар да. Өздөрү касам ичип алып, ушуну бузбайбыз деп. Эми бузуп атканына кантип жакшынакай сөз менен сен ошолордун беттерине бир нерсе айтасың? Айта албайсың да. Мына уялгандын ордуна кайтып кечирип койгулаган деген ордуна ошо касамдарды ичип алышып ушинтип отурса, анан кийин бул эмне деген шермендешилик? Мына ошонун негизинде жана өлгөндөр дагы чыгып атпайбы? Ошонун негизинде түрмөдөн чыгып кеткендер чыгып атпайбы? Муну депутаттар өздөрү алып чыгышты, туурабы? А эгерде андай болбогондо андай нерселер чыкпайт эле да. Мына ошонун негизинде мен айтар элем да, эми ар нерсенин өзүнүн чеги болот. Мына Кудай бар экен, ошол мынау Конституцияга дагы биздин Исаковдун күнөөсү жоктугун Бекбосун мырза өзү далилдеп, өзүнүн ким экендигин көрсөттү. Мына эми ошодон сурашыбыз керек экен, сен эмнеге мындай ошондой башкача айткан жоксуң деп. Мына ошондуктан жанакы айткан сөздөрдүн баардыгына мен Кудайга миң мертебе рахмат айттым. Айнан ушундай чыгарттырып, мына элге дагы түшүнүктүү болуш үчүн кимдин ким экенин көрсөтүп. Чындыгында мен кеңешменин мүчөсү болгон эмесмин, катышкан эмесмин. Биз ал жерде бизден бир гана Текебаев ошол жерде ошо Бекбосундай эле жана модератор болуп иштеп берген да. Мына ошондуктун баардыгын бизге мындай жаап, күнөөлөп, силер деп уруп атканына эми күлүп гана мейлим деңгээлиң ушул экен деген гана биз бардык да. Исмаил Исакович, мынакей сиз азыр буга чейин Садыр Жапаров ошо президенттикке барып атканда да колдоп, анан ошол айтып аткан ойлорун сиз туура деп келгенсиз да. Бүгүнкү күндө ушул баш мыйзамга карата азыр ушул айтып аткан пикирлериңиз, ошондой эле азыр эле мынакей биздин студиябызда айткан сөздөрүңүзгө караганда эмне сиз ушул оппозицияга кеттиңизби? Анткени себеп катуу айтып атасыз да. Же бул ушунчалык баягы бийликке жеткирейин деп атасызбы? Негизи ушундай маселе болуп аткандыгын. Оппозиция кане мени мындай ыңгайсыз кылып койдуң да. Эми жооп берейин. Мен азыр оппозиция болуштан корком. Себеби? Себеби мен оппозиция болгон президенттердин баары качып кетишкен. Акаевка оппозиция болдук, качып кетти.
Бакиевке оппозиция болдук, ал каңгарлашып качып кетти. Бүгүн өздөрүнүн туугандарынын сөөктөрүн койгонго келе албай езип жүрүшөт. Мына ошондуктан корком да. Бирок бүгүн мен позициямын, оппозиция позиция, өзүмдүн позициямы айтайын деп атам. Эмне үчүн? Мынау жана дебатта эмне үчүн мен катуу айттым? Айтпайт элем катуу, сылап деле айтсам болот эле. Себеп дегенде ошол Бекбосун мырза өзү 10-жылы Конституциялык кеңешпеде катышып, сүйлөп, ошолорду кабыл алдырып, эми добуш бербесе 5 эсе күнөөлүү болуп туруп, анан кийин кайтып мага тапшыргытып атса, өзүнө ошол аткарган ишин жасабаган кишиге, андан кийин берки депутаты Бактыбек мырза эми мүмкүн аны демилге чыгылгандан кийин Садырга жакын деп ойлоп калдым да мен. Алыстакыны койбойт да. Жакын адамы ушу Конституцияны колду коюп, касам ичип мен бузбайм деп бузуп атса, анан кантип катуу айтпайсың? Эмнеге мен ошол сөздөрдү дагы айттым? Садыр мырза мурун Кумторду алып чыкканда, ага чейин биз депутат болуп алып чыкканда, ой мына өзүнүн кулуну, Ысык көлдүк жигитибиз өзүнүн жериндеги чоң маселени алып чыкты деп мен ушундай колдоп, ошол учурда биздин ошондоку бийликтин бар муну басып аткан. Ошо бийликтин партиясындагы депутат катары жаңгыз бийликтин партиясын мен колдогом. Садырды. Өзү ошол интернеттерге жанагы тасмалар менен чыгарып жүрөт. Аны көрсөңөр болот. Анан ошол биздин коңшу партиялардан арнамызда менин карындашым Бөдөш Мамурова колдоп жүрдү. Андан башка өзүнүн партиясынан колдоп жүрүштү. Өзүнүн партиясынын булар милдети болчу. Милдети колдоп коргушкан, себеби бирге чыгышкан да. Бирок биз ошо партияда бийликте туруп колдоп чыккан. Себеби дегенде мен маселени билгем, абдан туура көтөргөнүм. Бул биринчи. Экинчи. Биз бир топ депутаттар, анын башында мен, ушу президенттик бийлик башкаруу болсун деп концепция жазып чыкканды, бул мына кеше жакын алып чыкканды мен абдан кубанып да колдодум деп бир күндө айтып бердим. Мына ошолордун баарын билген окшойт деп Садыр мырза мени инаугурациясына чакырды. Мен бардым. Ошол жанакы азыркы жарга түртүп аткан абаларына караганда Садырга жакыныраак отурдум. Алар артта отурду. Анан башка ошол чындыкты Садырга айтып аткандарга каршы кыйкырып, бакырышып, эми кандай гана сөздөрдү айтпаган кыздар, аялдар, келиндер, эми ким билет, жигиттер, бакырчактарыбы, кимдери артта отурушту. Анан Садыр мырза мына ушул Конституцияга коюп антын берди. Мен ушуну бузбаймын деп. Тагдыр ушундай экен, жакыныраак анын сүйкүмдүү үй бүлөсү отурду. Татнакай баласы менен кызы отурду. Жакын жерде. Мага жакын. Мына мен айтканым, ушу Садыр мырза мени ушундай урматтап чакырды эле. Ушундай жакыныраак кылгызып, үй бүлөсүнө жакын отургузду эле. Мен да ушу ыраазычылыгымды билдирип коеюн деп, азыр ага айтып атам. Ушу сен дагы келечекте мына антын сактаган президент болду. Антын сактабагандардын баардыгын жазага тартты. Баардыгы мыйзам чегине алып келди. Ошондой Бакиевдин, Акаевдин тагдырын кайталабасын. Сүйкүмдүү балдары менин атам. Ушундай Конституцияны сактап калды. Мына биз элдин арасында башыбызды көтөрүп жүрөбүз деп, ушундакай басып күлүп жүрсүн деп агалык парзымды аткарганга ошолорду айттым. Бул оппозиция эмес менин оюмча. Мына ар бир улуу адамдын парзы жакын күйдүрүп айтат дейт. Ооба. Туурабы? Туура. Кошоматчылар түртүп атат. Мына өзүнүн агасы Бекбосун мырза мага караганда жакын экен. Түптөн. Мен тоонар жагынамын. Туурабы? Ошондой болсом дагы жакын болуп күйдүрүп айтып атам да, алар аны сазга тартып атышат. Мен аны кайтып колунан кармап, алып чыкканга аракет кылып мына ушуларды айттым. Бүгүн бизде андан башка күч жок. Ошондуктан Каныбек сенин сурооң мындай да, оппозиция эмес, позиция. Акыйкат сөзүңүз. Позиция. Агалык парз. Агалык парз. Айнанайын ушундай болгондон кийин, мына кийин ошол айтып калыштым алда, ай Исмаил ака, мен сизди чакырдым эле. Жакыныраак отургуздум эле.
Анан кийин жок дегенде ошондо бир мына катуураак айтканга эмне жараган жоксузбу дебесин деп мына ушуларды мен бүгүн айтып атам. Эгерде жетсе мен ыраазы болом, жетпесе эми ал өздөрүнүн иши. Мына ошондуктан биз азырынча оппозиция боло элекпиз. Болбойбуз деген оюбуз бар. Себеби дегенде анын артында айттым. Жана эки президент качып кетип, үчүнчүсү мен ошондой тагдыры болбосун деген ойдо биз оппозиция катышпай эле коелук. Онон көрө позициябызды жакшынака айтып жүрөлүк деген гана ой менен азыркыларды айтып атабыз да. Майыл Сакыч, мынакей Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынды да. Эми бийлик минтип атат. Апрель айында референдум өтөт дейт. Анан парламенттик шайлоо дагы күзгө жылдырылып кетти. Мына азыр бүгүн митинг болуп атат. Парламенттик шайлоону алдыга жылдырып, бул парламенттик каржылоону токтотуп, таркатып салып, анан кийинки келген парламент гана жаңы конституциянын долбоорун ушулар жакшылап талкуулап элге алып чыксын деп атат да. Ушундай талаптарга сиздин көз карашыңыз кандай? Булар абдан туура мыйзамдын талабын айтып атышат да. Булар өздөрүнүкү айткан жок. Бул мына конституциянын нормасынын чегинде айтып атышат. Азыркы жасаганыңын бардыгы бул кылмышкерликтин иши. Бул мыйзамсыз, мунага төп келбейт. Ошондуктан силер жанакыларды жасасаңар, ошо мыйзамдын чеги ошо болот. Мыйзамдык полеге бардыңарбы? Өзүңөр ошого түштүңөрбү? Же дагы ошо менен кеткиле деген гана талап. Бул алардын бир мындай бирөөгө каршы айтабыз деген, же бирөөгө жаманаттык кылалы деген ойлору жок. Мен өзүм мыйзамдуу болсун деп атышат алар. Да, ошо мыйзамдуулук талаага түшөйлүк. Мыйзамдын негизинде бардыгын талкуулап, ачык дебаттарды өткөрүп, элдин талкуусуна да коюп, эми жанагы өзүнүн эрежелери менен кетейлик деген бул кайтып аларды колдош керек бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, эгерде ушуларга да каршы анан кийин дагы жана митингге да запрет коебуз дегенде чыкпады. Эми булар муну көрсөң ойлойсуң, айнанайын кече келип ушу митинг ушулардын негизинде келип алып, анан митингди жоебуз, токтотобуз деген бул вообще шермендечилик болот да. Бул деген бийликти анда басып алып, сен узурпацияга кетип атасың деген гана айткан сөзгө татыктуу болуп калышат да. Андай кылыш керек эмес эле. Ошондуктан мына жанакы митинг деген адамдардын айткандары абдан туура айтып атышат. Алар мыйзамдуулукту сактайлык деген гана аракеттери. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда госсекретарь деген кызмат киргизилиптир да. Бирок анын укуктары жазылган эмес. Бул эмне иш кылат? Эми булар Американын системасына алышыптыр. Ана Америкада ошол дагы бир нерсе бийликтин туруктуу иштеш үчүн вице-президент деген бар. Себебинде президент кандайдыр бир жагдайлар менен кетип калса, ошол эле секундта бул автоматтык түрдө президент болуп калат дагы, жаңы шайлоо өткөрүлбөйт, акча коротулбайт. Бизде Американыкын алышкан, бирок вице-президент дегенди жазышкан эмес дагы, капталдан чыгарттырып эле жанагы госсекретарь дегенди киргизип коюшкан. Укугу жок. Анан көчөдө айтылып жүрөт. Мына азыр эле келатып бирөө менен сүйлөшсөк айтып атышат. Мага мени көрүп калып дебатты көргөндөр айтат. Исмаил Сакыч дейт, ушу дейт дос секретарга дейт, булар эмне вице-президентти мындай бергенге иштери ачып же эме кылып коюшту деген сөздөрдү азыр угуп келдим да. Карапайым эл айтып атат. Ошо вице-президентти дейт дос секретарына ырайы кылган жок. Бул эмне деген деп мени таң калтырдым. Көрдүңбү? Мына элдердин акылдуулугун. Ошондуктан бул мен оюмча жанакы госсекретарь дос секретарына арналган кызмат окшойт деп мен дагы ушулардан кийин ойлонуп калдым. А бирок эгерде госсекретарь десе, анда вице-президентти дагы киргизип, госсекретарь киргизсе бизге түшүнүктүү болот эле. Госсекретарь анда тышкы иштер мамилесин ишке ашырат. Американыкындай. Тышкы иштер министринин аты госсекретарь деп коюшкан да алар. Мына ошондой болот деп дегендейге барганда, анан кийин туура болмокта. Эми бирок булардыкы ошо бирөөгө ата көрсө, бул мына жазылган конституциясы мен эми ойлоп атпаймынбы? Мына иликтеп чыккандан кийин бул ар ким өздөрүнө жазган окшойт деп. Онун башка жол жок да. Мына көрдүңбү? Муну дагы капталынан чыгар, эми аны ким кандай иш аткарат экен эч ким билбейт. Ал жерде жазыш керек болчу. Аны көрсө ошо президент өзү эле коет экен. Министрин
министрин жанагы тышкы иштер министринин, коргоо министринин парламенттен өткөрөт деген жазылган. Ал эми гос секретары президент өзү коет экен. Бул эми туура эмес дейм. Мейли өзү койсун. Анда жанагы вице президент дегенди киргизгенде анын укугу бизге так ачык болот эле. Азырынча укугун биз дагы билбейбиз. Айтыңызчы, мынакей Конституциялык сот буга чейин болгон да. Буга чейин болгон. Анан азыр болсо кайра киргизип атат. Бул жанагы президентке импичмент жарыялоодо ушул башкы прокурордун дагы, анан Конституциялык соттун дагы ушул чечими керек деп атпайбы? Сиз айтып атасыз, бул өтө кыйындатып берет. Негизи Конституциялык сот азыр эмне иш кылат ошондо? Бизде соттор кеңеши бар, башка бар, тиги бар. Биз структураларды кыскартабыз, аткаминерлердин армиясы кыскарат, бюджетти биз сарамжал пайдаланышыбыз керек деп атабыз. Бирок мына жаңы ошо Конституциялык сот кайра кириши менен бул дагы көбөйөбү негизи? Мындай да, мен уже түшүндүм эмнеге булар Конституциялык сотто киргизгенин. Биз баарын өттүк да. Мен ойлойм эки негиз менен киргизишти. Биринчи, шайланган президентти эч качан импичмент жарыялабай, ошолордун менен күчү менен кармап турганга, бул биринчи. Экинчи, бизде сабак эл сабак алыш керек да. Биз өткөн сабак бар. Мына Чолпон Байекова учурунда үзөңгү куушту келишимин булар Конституциялык соттун чечими менен бекитип беришкен. Мына мен соттошком. Биз 17 депутат бары каршы чыкканбыз, аягына чейин турдук. Бирок депутаттык топ түзүп, анын башында мен туруп, Конституциялык сот менен соттошуп, Байековага Кыргызстандын картасын сызып берип, мындай эки картаны. Анан кеткен жерин кесип картадан. Ошол учурда мындай телевидение болбогону өкүнүчтүү да, ошолорду калып калган эмес. Анан ошолордун көзүнчө ошо жыйында кесип, мына үзөң кууш кетти, мына чек ара өзгөрдүбү дегенде өзгөргөн жок деген чечимдерди чыгарып беришкен бизге. Ошентип үзөң куушту булар Конституциялык соттун чечими менен тиги кумшуларга өткөрүп беришти. Биринчи, экинчи. Ушул Конституциялык соттун чечими менен Бакиевдер кумторду бекитип беришти. Демек, булардын максаты, демек Бакиевдер буларга айтса керек, ай, сен мынаны орнот. Кийин бир нерсени бергенде сен муну бекитип коесуң, болду, сен күнөөлүү эмес, тигилер күнөөлүү болуп калат дегендейди. Ошон үчүн жанагы төрагаларды да киргизип атат, колду койдургангачы. Менин оюмча жеке, мына ушу дабыр баленин башын кийин жасаганга булар атайын киргизишти. Эми сот жөнүндө айтып берейин. Америкада ошонун булар принцибин алгандан кийин мен ошол маселе ошол тарапка гана токтоп кетейин. Америкада жогорку соттугу 9 бир күн айттым эле, 9. Болгону 9 жогорку соттун соттору. Бизде жогорку соттуку ошо Конституциялык палата менен биригип 46. Алардын бир жогорку сотунун соту биздин 6 Кыргызстанга туура келет. 55 миллионго бир жогорку соттун алардын элине 329 бөлгөндө 55 миллион калкка бир жогорку соттун судьясы туура келсе, биздики 46. Көрдүңбү? То есть алардын бир соту эми Кыргызстанга мында алып келгенде 6 Кыргызстандын элине бир сот. Көрдүңөрбү? Эми биз кайтып Конституциялык сот кылып күчөтүп атпайбызбы? Бул не деген шерменде? Эч ким мындай эсептебейт экен да, акчаларды эсептебейт, бюджеттен канча беребиз. Андан башка алардын соттору жогорку соту өмүр бою иштейт. 9 соту. Бизде 46 сотубуз 70ке чыкканда биз пенсияга айдайбыз. Аларга пенсияларды беребиз. Болчойт. Анан кийин 46сына кайтып акча беребиз кызматта. Ай, биз канчада анан кантип биз бай болобуз? Мына ушундап сен элди мен өнүктүрөм, Кыргызстанды өнүктүрөм, Кыргызстан үчүн биз келечекте жыргализм жашайбыз. Барыңар жыргайсыңар, Хан сарайда жашасыңар деген идея менен келгенден кийин ойлош керек эле да, эсептейлик акчаларда буларга канча акча кетет, анан канча чыгым болот. Онон көрө буларды кайтып азыр бүт кыскартыш керек болчу да. Мына 9 болсо, бизде көп болсо 7-ни алып кел, 7 жогорку сот. Бирок бизде эмне үчүн көп? Мен анда айтып берейин. Себеби дегенде бизде кыбыраган иштин бардыгы бүт жогорку сотко келе берет.
эгерде о кыштакта бир машина менен сүзүп кетсең 2 жыл 3 жыл ошолор отуруп бир машина эмес 2 машина акчасын төлөшүп кыйналышып жогорку сотко 2 жылдан созулган фактылар бар. Ал жерде андай эмес. Ал жерде жергиликтүү соттор өздөрүнүн бир кээ бир чечимдерди акыркы даттанууга жатпайт. Экинчи инстанция, экинчи тепкич апелляционный сотта акыркысы даттанууга жатпайт. Анан жогорку сотко мамлекеттик масштабтагы гана маселе келет дагы, ошон үчүн сандар аз да. Биз мына ушундай жөнөкөй реформа кылабыз деп атабыз, ушуга барыш керек. Ушуга бармайсаң, Конституцияда андайларга бүт бөгөт коюлуп калган. Жана бетондолгон тосмо коюлуп койулган да, себеби дегенде президент өзү бардыгын коет деген койгон, болду. Эч нерсе кыла албайбыз. Бул сот адилеттүүлүгүнө да канчалык аракет кылба, канчалык кеңешти шайлаба, канчалык адилеттүүнүн 3 адилеттүүлүгү кеңеш шайла, болбойт, ишке ашпай, себеби дегенде маңызын өзгөртүш керек, тамырын өзгөртүш керек. Мына ошондо гана жаңыдан чыгышат. А биз тамырын баарын калтырабыз, үстү келгенде эле кесмиш болуп калабыз дагы, андай болбойт да. Бул мына табигаттын закону ошондой. Исмаил Исакович, биз буга чейин мынакей бийликтердин алмашышына биз баарыбыз тең эле күбө болдук да. Албетте эгерде адилеттүү сот системасы, адилеттүү бийлик болбосо, биздин элибиз мынакей канчалык сабырдуу, канчалык чыдамкай эле. Азыр мынакей сабыры да түгөнүп, чыдамкайлыгы дагы мынакей көрсөтүп атат. А негизи ошо бийлик өз кызыкчылыгына, өз көмөчүнө гүл тартам деген аракети бул өзү жакшылыкка алып барбайт да, чынбы? Албетте. Эч качан алып барбайт. Анын арты бир гана болот, трагедия менен бүтөт. Кимге? Элге, экинчи ошол адамга. Андан башка жол жок. Исмаил Исакович, бизге берилген убакыт да соңуна чыкты. Албетте бүгүнкү күндө ушул коомдун кызуу талкуусундагы баш мыйзамдын жаңы долбоору туурасында маек куруп бергениңиз үчүн, аны ошондой чечмелеп түшүндүрүп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө бак-кубатчылык каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кезектеги көңүл борборунда программасын көрдүңүздөр. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.